өткөн жумада курушчулар ассоциациясынын конференциясы болду. Ал жерде бир подтема деп коелу, бир подтема боюнча контракттарды банк коштоо боюнча маселе көтөрүлдү. Анын жыйынтыгы менен алар мамлекеттин жетекчилигине түз кайрылды. Биз өз учурунда жалпысынан айтып кетсем, контракттарды банк коштоо долбоору 8 ай болду. Былтыр күздөн баштап ишке аша баштады. Биринчиден сатып алуулар мыйзамына 49-берине өзгөртүү киргизилди. Андан кийин министрлер кабинетинин токтомо чыкты 522 номери менен. Мамлекет сатып алуулар чөйрөсүндө контрактты банк коштоо жүзөгө ашыруу жөнүндө токтом кабыл алган. Андан кийин финансы министрлиги ушул эки укуктук ченемдүү актылардын негизинде өзүнүн буйругунда иштеп чыккан. Контрактты банктык коштоо жалпысынан бул сатып алуулар чөйрөсүндө масштабтуу реформаны жүргүзүүнүн бир инструменти деп койсок болот. Бүгүнкү күндө 8 ай аралыгында иштеп атабыз. Башында бир аз кыйынчылыктар болду, кемчиликтер аныкталды. Ушу 8 айдын ичинде эгерде биз бул долбоорду, жаңы долбоорду республика аймагында сатып алуулар чөйрөсүндө киргизбегендикте, балким жанагы курулуштарда, сатып алууларда чоң суммада да, бул эми жалпысынан чоң суммада накталуу акча менен иштөө 100% болчу, бааларды көтөрүүлөр болчу, жана башка ушундай кемчиликтер ачыкталып чыгып калды да. Андан тышкары куруучулар боюнча бизде финансы министрлигинде Кыргыз Республикасынын финансы министри Алмаз Кужбек Бактаевдин катышуусунда куруучулардын ассоциациясы менен подрядчылар да келип бир чоң чогулуш өткөргөнбүз, өзүлөрү уюштурган. Анын жыйынтыгы менен көйгөйлөрдү карап чыгып, жумушчу топ түзүү боюнча сунуш түшкөн. Биздин министр аны колдоп, июль айынын башында буйрук чыгардык. Контракттарды банктык коштоону өркүндөтүү боюнча бүгүнкү күндө 4 жыйын болуп өттү. Жанагы курулушчулар айтып кеткен маселелердин бүгүнкү күндө чечилди. Ага кандай айтсам, түшүндүрүү иштери менен көп маселелер бүгүнкү күндө чечилди. Андан тышкары жакынкы арада биз ушу контракттарды банк коштоо боюнча ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча жумушчу топтун жыйынтыгы менен иш-чараларды дагы көрөбүз да, Кудай буйрса. Бул өзү келишимдерди банктык коштоо эмне үчүн кабыл алынды? Кимге керек? Кимге пайда? Жалпысынан алып караганда бул сатып алуучу уюмдарга, берүүчүлөргө, кошо аткаруучуларга да керек да негизиненчи. Бул эмнеге алып келет? Бул долбоорду ишке ашырып аткан себеби ачык айкындык алып келет. Ар бир контракттын сатып алуучу уюмдардан баштап берүүчүнүн эсебине түшкөнгө чейин этаптары бар да. Сатып алуучу уюм финансы министрлиги тендерди сынакка жарыялоо, бир мекеме утуп чыгат. Буга чейинки конкурстарда ачык айкында болбой калган учурлар болгон да. Эми бул долбоор киргенден баштап бүт мамлекеттик бюджеттин каражаттары ачык айкын көрүлөт. Мамлекеттик органдар да көрөт, ыйгарым укуктуу банктар да көрөт, берүүчүлөр да көрөт, сатып алуучу уюмдар да көрөт. Ошон менен жана жалпы коомчулук да көрө алат. Ачык айтып коеюн, коомчулуктагы мамлекеттин акчасы каякка, эмнеге жумшалып атканын ачык айкын көрсө болот. Анда бул ачыктык негизи бизнеске дагы керек да. Анда эмне үчүн бизнес чөйрөсү бул мыйзам биздин ишибизди артка тартып атат деп атат? Да, бул боюнча да бизде айтып кеткендей жумушчу жолугушуулар болгон. Курулушчулар менен, андан башка берүүчүлөр менен, жана айтып кеткенде ошо биз түзгөн контракттарды банктык коштоо өркүндөтүү боюнча жумуш топтун алкагында көп маселелер чечилди. Бул укуктук, ыйгарым укуктуу банктардын ортосунда дагы, сатып алуучу уюмдар дагы,
Анан өзгөчө ушу берүүчүлөр, кошо аткаруучулар боюнча көп маселелер бүгүнкү күндө чечилди. Алардын бир 2-3 негизги маселеси бар болчу. Ал эми толугу менен буюрса дагы чечилет. Бирок көпчүлүгү бир 70-80% чечилди, Кудай буюрса. Ал жерде жанагы банктар жетиштүү тез убакытта тейлей албайт дегенби биринчи койгон суроосу? Банктар даярбы? Бул боюнча калп айтсам былтыр биз октябрь айынан баштап киргизе баштагандан 1-2 ай өткөндөн кийин чыкты. Мындай мас чыкты. Бул долбоор республика жаңы кирип атат да. Эми жаңы киргенде идеалдуу эч кандай бир долбоор кирбейт экен. Дүйнө жүзү боюнча дагы мындай түпсүз кирип кеткен болгон эмес. Ошого байланыштуу банктардын ыйгарым укуктуу банктардын кызматкерлерин окутуу боюнча да биз кат жазганбыз. Ар бир ыйгарым укуктуу банк башкы кеңселеринде окутуу жүргүздү бүгүнкү күндө. Ар бир филиалдык тармактык кеңселеринде да окутуу жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бардык кызматкерлер контрактты банк коштоо боюнча адистештирилген. Ар бир банкта өзүнүн жооптуу кызматкерлери бекилген. Эшиктер ачык, расмий сайттарында контактылар жайгашкан. Барып, сурап, тактап алса болот. Ошого кошумча Кыргыз Республика финансы министрлиги эшиги ачык, жооптуу кызматкерлер бар. Келсе биз так консультация бергенге даяр. Ушу ишкер чөйрөнүн жана нааразы болгон видео кайрылуусунун астында ар кандай комментарийлер жазылып жүрөт да. Ошолордун бирөөсү жанагы бул жерде сатуу алуу тендер маселесинде бүт нерсе ачыкка чыксын деп туруп ортодо айланган акчанын кесебин так көрсөткөндүктөн жанагы мурунку жанагы көмүскө схемада иштеп калгандар гана нааразы болуп атат деген дагы ойлор бар да. Сиз кандай деген пикирдесиз? Бул биз башка мамлекеттерди да карап көрсөк, бул чынында эле көмүскөдө иштеген берүүчүлөр четинен мындай система бере албай чыга баштайт экен. Буга ачык айкын иштеген, салыктарын өз убагында төлөгөн, таза иштеген берүүчүлөр катышат экен да. Бул эми мындай айтсак тарых экен да. Барып көмүскөдө иштеген берүүчүлөр, кошо аткаруучулар жокко чыгат экен. Же айласыздан анда ачык система өчүш керек да, бул долбоор менен. Аларга мисалы финансы каржылык жактан ишкер чөйрөгө зыяны жокпу? Алар көп чыгым тартып калбайбы бул система толук ишке кирсе? Биз мындай деп айтат элек да. Контракттарды банктык коштоо бул өзү жаза эмес. Бул мамлекет менен бизнестин ишкерлердин ортосундагы жаңы бир ишенимди пайда кылуучу мүмкүнчүлүк, шарт түзүп берет. Буга толук шарт даяр. Сатып алуучу уюмдар дагы, финансы министрлиги дагы, ыйгарым укуктуу банктар дагы. Ошондуктан мен ойлойм бул мындай конкреттүү бир конструктивдүү маселе эмес болуш керек да. Ошол сиз айтып өттүңүз, бул банктык коштоо көп шарт жана мүмкүнчүлүктөр түзүп берет депчи. Ошолорду санап берсеңиз, мен ишкер болсом, мага кандай шарт түзүп, кандай мүмкүнчүлүктөр жаратып берет? Биринчиден бул сатып алуулар ачык болот. Катышкандардын мурун биз келишим деп койсок, контракт деп атабыз. Ар бир сатып алуучудан утуп чыккан контракт ачык болот. Өзүнүн отчеттууна дагы, салык төлөөсүнө дагы, өз убагында жанагы айлык акы боюнча дагы бүт толугу менен мындайча айтканда интерактивдүү отчеттуулук киргизилип атат. Ошол жерден толугу менен ачык айкын көрсө болот бүт документтердин баарын. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу үчүн акча төлөшүбүз керекпи мисалы биз? Жок, бул контракттар банктык коштоо долбоору сатып алуучу уюмдарга дагы айтылып кетейин, сатып алуучу уюмдарга, берүүчүлөргө, кошо аткаруучуларга бекер жүргүзүлөт. Бирок ыйгарым укуктуу банктар кээ бир учурда өзүнүн баа тизмеси менен эсептешүү, кассалык операция жараша баа алат. Бирок биз айтып аткан долбоор толугу менен бекер жүргүзүлөт. Бул жерде мамлекеттик казына
канчалык пайда табат, ага бир оорчулук келтирбейби бул токтом? Жок, бул токтом менен долбоорду ишке киргизүүдө 8 айда эч кандайдыр бир мамлекеттик бюджетке жүк алып келген жок жана алып келбейт. Негизи бул жерде контракттык банктык коштоодо Газпром банкынын да кандайдыр бир катышы бар экен да, бул жакта жазылып турат. Анан ошол Газпром банкынын дал ушул токтомго жана колдоо көрсөткөндүгү бул кандай финанс министрлиги менен ортосундагы атайын келишим негизинде жасалган ишпи? Бул банк кандай бул токтомдун арасында жана көмөкчү катары кирип калды да? Бул да маселе көтөрүлгөн. Элде жана берүүчүлөрдө туура эмес түшүнүк болуп калган экен. Ошол Газпром банк АКС толук биздин ишмердүүлүгүбүздү текшерет деген. Бирок бул чындыкка жатпайт. Контрактты банктык коштоону ишке ашырууда Газпром банк бизге консультациялык, методологиялык жана технологиялык ошондой эле эксперттик колдоо гана көргөзөт. Мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда бизге жардам берет бүгүнкү күндө ошол долбоорду ишке киргизгенге. Андан тышкары биз улуттук методологияны эске алуу менен алдыңкы тажрыйбаны биз өздөштүрүп мамлекетке киргизип атабыз. Бул токтомду иштеп чыгаардан мурун ушул мыйзам, ушундай жолжоолор кайсы өлкөлөрдө иштеп, кандай жыйынтык бериптир? Мындай анализ жасап туруп, андан кийин бир чечимге келдиңер да, туурабы? Бул долбоорду жасап атканда дагы бир пункттардын бири болчу. Чет мамлекетте бул долбоор кандай ишке ашып атат? Негизи барбы? Көп эле мамлекетте бар экен, өзгөчө ошол КМШ өлкөлөрүндө да бар экен. Башка мамлекетте эми бул жалпысынан түзүмү окшош, бирок бир аз өзгөчөлүктөрү бар экен. Бирок жалпысынан түзүмү окшош, көп мамлекетте бар экен. Ошондо жанагы чочулоого негизги себеп ошол ачыктык болуп атабы? Ишкерлер тараптан да? Биз түшүнгөн боюнча ооба. Ал эми контракттык банктык колдоонун жолжоолору жөнөкөйлөтүү боюнча азыркы учурда кандай жумуштарды аткарып атасыңар? Анткени башталганына бул процесстин 8 ай эле убакыт өттүр. Бул республика боюнча масштабтуу иштеш үчүн дагы убакыт керек да. Азыр кандай иш-чаралар жүрүп атат? Ооба, толугу менен кошулам. 8 ай өттү. 8 айдын арасында кыска мөөнөт экен. Бирок ошого карабай жанагындай айтканда кемчиликтер келип чыкты. Аларды биз ишке ашырып атабыз. Өзү үчүн да Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги бул боюнча контрактты банктык коштоо боюнча комплекстүү иш-чараларды жүргүзүп атат. Андан тышкары контрактты банктык коштоо боюнча ишке ашырууда карама каршы тараптар жок экендигин биз абдан маанилүү деп белгилейбиз. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын башында айтып кеттим, жумуш топ түзүлгөн. Бул долбоорду өркүндөтүү боюнча ишин алып барып атат. Жакынкы арада чечим чыгат, жетекчиликтерге беребиз. Анан жанагы айткандай ченемдик укук актыларга керек болсо өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизебиз. Бул жана жөнөкөйлөтүү боюнча. Азырынча сунуш пикирлерди алдык, дагы беребиз деди. Ошону алып туруп, анан иштеп чыгып туруп, анан биз аягында жыйынтыгын беребиз. Ушул банк келишимдерди банктык коштоо боюнча жанагы пикирлердин арасында айтылып жүрөт. Бул жана тендер өткөрүүдөгү, ошол жана сатып алууларды жүргүзүүдөгү дагы бир бюрократиялык система деп сындагандар дагы бар да. Сиз кандай жооп бересиз? Бул сындаганда башында айтып атпайм, бул суроолордун баары болгон. Буга эч кандай негиз жок. Сатып алуу процедурасы кандай жүрсө, азыр да ошондой жүрүп атат. Болгону сатып алууда конкурс бергенде бир жеринде эле документация деп коебуз, тендер документация деп, ошол жерде контрактты банктык коштоону колдонуу деп эле жазылган, бир эле жерде. Болду. Андан кийинки этаптын баары калат, келишим түзүүсү калат, аткаруусу калат. Болгону ошол тендерден утуп алган берүүчү 3 ыйгарым укуктуу банктан өз каалоосу менен ыйгарым укуктуу банктан тандап алып эсеп ачып коет. Болду. Ошол эсептен аркылуу чыгаша кирешелерин жүргүзүш керек. Болду. Болгон ошол. Ошол жана ачыктык системасы, ал жака киргизилген жанагы маалыматтарды биз каяктан көрө алабыз? Коомчулукка да ачык болот дедиңизби жана? Коомчулукка да ачык болот. Бул сатып алуу
уюмдар аркылуу, биз аркылуу алса болот. Бирок азыркы күндө иштелип чыгып атат. Азыркы күндө долбоор иштелип чыгып атат. Жакын арада биз иштеп чыгып, толук интерактивдүү отчеттук модуль ишке кирет. Жана айтып кеткендей, контрактты банкте коштоого катышуучулардын баары кирсе, ошонун баары маалымат алат. Бирок баягы мындайча айтканда купуясы болгон мекемелер кирбейт, калган баары ачык баары кирет. Буга чейин баарыбызга белгилүү тендерлер өтүп келгенде бир эле кычкач ала турган болсок, же болбосо ручка ала турган болсок, баасы өтө жанагы өтө кошуп жазылган бааларды көргөнбүз да. Силер дагы бул процессти ишке ашырып жатканыңарда ошондой баасы жогорулатылган фактыларга туш келдиңерби? Аныктадыңарбы ошондойду? Бул долбоорду туура айтып атасыз, долбоорду киргизип жатканда ушундай ачык айкындыктар чыгып калды. Мисалы айта кетсек, бир курулушта баасы 50 000 болсо, буга чейин 100 миллионго да куруп коюшу мүмкүн болгон экен. Аны бул эмнени билдирет? 100 миллионго бир объекттин баасы 50 миллион болсо, 100 миллион куруп атат да. Буга биз азыркы биздин инструментти киргизип, 2 объект курса болуп атпайбы? 2 объект. Же болбосо тескеринче 100 миллион турган объектти 50 миллионго эле жазып атат. Бул сапатына дагы доо келтирет. Анан баягы берүүчүлөр өзлөрү баягы мындайча айтканда чыгымдарын жабыш үчүн дагы баягы чыгымдарын кыскартып, сапатсыз куруп койгонду мындайча айтканда. Мисалы, мага кызык болуп атат. Силер токтом даяр болду. Ал жана иш процессине кирди. Биринчи мындай биздин мындай жашообузга сунушталганда жанагы ишкер тарап деп коелу көбүнчө. Кандай кабыл алды бул нерсени? Эми башында мен айтып кетет элем, бул долбоорду дагы бекитердин алдында ченемдик укук актыларынын негизинде 2 ай макулдашууга чыккан. 2 ай макулдашуу. Коомдук талкууга дагы чыккан. Коомдук талкууга чыккан. Эч кандай бир конструктивдүү бир сунуш түшкөн эмес да. Эгерде ошол 2 айдын ичинде түшсө, оңдоп түздөп жасаганга убакыт болмок. Бирок мунун баары кийин чыгып атпайбы? Мунун баары кийин чыгып атат. Анан карап көрсөк, конструктивдүү эмес, мындай чечилчү эле маселелер экен да, мындайча айтканда. Анан Кудай буйрса айтпадым, көбү чечилди. Азыр көп берүүчүлөр бизге келип атат. Майда чүйдүү эле маселелер калса, калган баары уже бүтүп атат. Эми ушуну ачыктап айтып берсеңиз, эмне чечилди, эмне чечилген турат, дагы алда эмнени жасайсыңар? Анткени бизди көрүүчүлөр ошону күтүп атат азыр. Бүгүнкү күндө эң негизгиси кошо аткаруучулар дагы ыйгарым укуктуу банктарга эсеп ачат экен деген кооптонуу болгон. Ошо эмнеге ачат деген. Ал маселе чечилди. Ал боюнча биз Кыргыз Республика финансы министрлиги түшүндүрүү кат жазып, расмий сайтка илдик, сатып алуу департамент сайтына илдик. Андан тышкары жанагы расмий тилде айтканда лимит существенность деп коет. Ошол боюнча көп маселе болгон. Муну жана мен айтып кеткен жумуш топтун алкагында биз чечтик. Анда биз кат берип, расмий сайтка жайгаштырдык. Ошол жерден ачып, окуп алса болот. Бул маселе дагы чечилди, эки негизги маселе. Андан тышкары жанагы ремонт боюнча да маселелер болчу. Ал боюнча дагы 3-чү кат чыгарып бердик. Ал маселе да жоюлду. Жана видео кайрылуу жасаган ишкерлер менен дагы мындай бетине жолугуп сүйлөшүп көрдүңөрбү андан кийин? Же алар менен байланышканга болбодубу? Алар менен дагы биз мен айтып кеткендей эшигибиз ачык. Анан биз баягы айтып кеткендей министрлик менен курулушчулар ассоциациясынын жолугушуусу болгон. Өзлөрү 5 адамды тандап алган. Жумуш топко кошкула биздин кызыкчылыгыбызды коргойт деп. Ошол эми 5 өкүл менен биз иштеп атабыз. Эми жыйынтыктар боюнча айталы. Маселен, контракттык банктык коштоо менен түзүлгөн келишимдер канчалык натыйжа берип атат? Кимдер менен качан келишим түзүлүп, жыйынтык кандай көрүлүп атат азыр? Алдын ала маалымат боюнча контракттар банк коштоо ишке ашыруу процессинде жалпысынан караганда 40тан ашык контракт ийгиликтүү ишке ашты. Ийгиликтүү ашты дегенибиз бул
баардык этаптарын баарын өтүп келген. 40-тан ашты. Анын жалпысынан бөлсөк, РСК банк ААКсы боюнча 27 миллионго, Айыл банк ААКсы боюнча 57 миллионго, Керемет банк боюнча 247 миллион сомго бүткөн контракттар, бар бүткөн контракттар. Андан тышкары бул контракттар төмөнкү багыттар боюнча дагы аткарылды. Имараттарды жана курулмаларды капиталдык оңдоодон өткөрүү, жолдорду, тротуарларды куруу жана оңдоо, парктык аймактарды иретке келтирүү, медициналык жабдууларды камсыздоо ушундай тармактарда жүрдү. Бул банктык коштоо мамлекеттик гана банктар менен болобу, жеке банктар менен дагы келишим түзсө боло береби ишкерлер? Бүгүнкү күндө 522 токтом боюнча, министрлик кабинет токтому боюнча экинчи тиркеме бар. Экинчи тиркемеде 3 ыйгарымдуу укуктуу банк аныкталган. Мен айтып кеткендей, РСК банк, Айыл банк, анан Керемет банк бүгүнкү күндө. Азыр эми сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, бул боюнча келген маалымат берип атасыңар. Мындай ошол токтом менен токтомду окуп таанышып, ошол система менен иштегиси келгендердин саны өсүп атабы? Бүгүнкү күндө саны өсүп атат. Биз расмий тил менен айтканда обратная связь деп коет эмеспи? Биз контактылардын баарын алып калабыз, көйгөй менен кайрылган. Анан биз жардам беребиз, консультация беребиз. Анан алар менен кайра бир убакыттан байланышка чыгабыз. Сен баягы маселең эмне болду, чечилдиби, чечилген жокпу, кандай стадияда деп. Алар менен байланышканда көпчүлүк маселелер чечилди. Алар уже саны арбын да. Көбүнчө кайсы тармакта, кайсы стадияда кыйналып атышат экен? Мен айтып кеткендей, азыркы күндө жанагы тастыктоочу документтери боюнча аны ыйгарым укуктуу банктарга берет. Бирок биз өзүбүз ар бир келген кырдаал боюнча талдоо жүргүзөбүз. Талдоо жүргүзгөндө эч кандай бир мындай мөөнөтүнөн өтүп кетүү, же туура эмес алып коюу, же туура эмес четке кагып коюу дегендер аныкталган жок. Бул баягы берүүчүлөрдүн бир аз кечигип беришкен, же жана тастыктоочу документтерди туура эмес берип коет, же алмаштырып берип алат. Аны эми сөзсүз түрдө бул баягы иш процесс, ыйгарым укуктуу актар артка жиберет. Бирок түшүндүрүү эмес мен, муну оңдоп коюңуздар, муну кайра түздөп коюңуздар деп эле берет. Болгон ушул. Ошол жана жоо менен иштөөнүн эми бул жаңы нерсе болгондугу үчүн баарыбызга тааныш эмес болуп атпайбы? Ошол токтом негизинде иштөө үчүн ишкерлерден талап кылына турган негизги документтер эмне? Анткени ошонун негизинде да көп артка убактысы өтүп кармалып калып атпайбы? Эми тастыктоочу документтер алсак, эң негизгиси эле бул расмий айлык берүү болуп атат да. Расмий айлык берүү, бул ведомость деп коебуз. Көбүнүн ведомости жок. Ведомость жок болгондо эми ал ишкер баягы расмий түрдө ишке алынган эмес да. Ошондой маселелер келип чыгып атат. Эми анын баары жакын арада уже мындай расмий жолго түшөт деп ойлойбуз. Эми бул токтом кабыл алынды. Азыр иш жүзүндө азыр иштеп эле жаткан кез экен. Анан алдыдагы ошол жоо менен иш улана берет. Анан ишкерлерге кайрылып кетсеңиз, ушундай көйгөйлөргө жана тоскоолдуктарга кабылбаш үчүн алдыда эмнеге даяр болуп, ушул система менен иштегенге көрүнүшү керек? Мен берүүчүлөргө, кошо берүүчүлөргө жана сатып алуучу уюмдарга кайрылат элем. Бул деген өтө азыркы күндө оңойлоштурулган. Бизде мен айтып кеткендей, мамлекет тарабынан дагы жөнөкөйлүштүрүү боюнча иш чаралар жүрүп атат. Эч кандай негиз жок. Бул долбоор боюнча мен айтып кеткендей, финансы министрлиги болобу, ыйгарым укуктуу банктар болобу эшик ачык. Любой ар кандай маселелер менен кайрылса болот, жооптуу кызматкерлер бар. Биз жардам беребиз. Кошумчалай кетсе, окууларды да өткөрүп атабыз. Ар бир региондордо өткөрүп атабыз. Анан финансы министрлигинде айына 2 жолу окуу болуп атат. Ошол жака да келсе болот, катышса болот. Ачык. Айына 2 жолу баарын чакырып кетет элем. Эгерде суроо болсо, ушундай окутууларга келиңиздер. Биз
ар түрдүү жардам бергенге даярбыз.